аял. Аял заты кайсы заман, кайсы коомдо болбосун эң зор күч экендиги белгилүү аксиома. Айрыкча кыргыз кыздары эриндер менен тең коомдогу кеп кеңештерге аралашып, эл тагдырын чечип келгендиги тарыхта маалым. Жаңыл мырза, кыз Сайкал, Акылман Каныкей менен Айшүрөктү айтпаганда да, 18-кылымда кыргыз эли туташ караңгылыктын кучагында жатканда шам чырактай жанган Курманжан датка чыкты. Герт башынын кызыкчылыгын ойлобой, бүтүндөй элди кырылуудан, күн кор болуудан сактап калган Борбордук Азиядагы алдыңкы көз караштагы биринчи аял деп сыймыктанып келебиз. Данышман датка энебиздин 200 жылдык мааракесин кыргыз коомчулугу зор ынта менен белгиледи. Тарыхта жана кыргыз турмушунда өчпөс жылдыз кыргыздын биринчи революционер кызы Уркуя Салиеванын эрдиги, артында калган жарыгы эч качан унутулбайт. Улуу жердешибиздин туулган күнүнүн 100 жылдык мааракесин уюштуруп өткөрүүдө Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы 2010 жылдын 12 февралында Роза Исаковна Отунбаева башында турган кыргыздын алдыңкы көз караштагы кыз келиндерин бириктирип уюштурган. 7 апрелден соң Роза Исаковна Отунбаева убактылуу өкмөткө кеткенден кийин Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылына Жипаргүл Мухтаровна Баргыбаева келгенден баштап алгылыктуу иш-чаралар иш жүзүнө аша баштады. 2011 жылдын январь айында Койташ эс алуу комплексинде Мөңгү фонду менен биргеликте Чыңгыз Айтматовдун керези Мөңгүлөргө арзуу аттуу пресс-шерине өткөрүлгөн. Бул чоң иш-чарага Аскар Салымбеков дөмөрчүлүк кылды. Ал эми анын уландысы 2011 жылдын февраль айында Түштүк жергесинде Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарында болуп өттү. Областтын бардык райондорунан 1000ден ашуун кыз келиндер катышты. Аялдар тынчтык тиреги аттуу уран алдында өткөрүлгөн бул форум катышуучулардын арасында зор жанданууну пайда кылды. Акырында мамлекеттин коомдун тынчтыгын сактоо үчүн бардык чараларга, батыл кадамдарга барабыз деген чакырык резолюцияда кабыл алынды. Ошол эле жылдын апрель айында Мөңгү фондусу менен бирге республика боюнча кеңейтилген кеңеш өттү. Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы кыргыздын даңктуу кызы Уркуя Салиеванын мааракесин өткөрүү боюнча Түштүк регионуна 8 пункттан турган иш-чараларды сунуштап, анын иш жүзүнө ашышына көзөмөл кылды жана аткарылды. Ала Тоо айымдары тарабынан Мөңгү фонду менен бирге Ош, Жалал-Абаддагы июнь окуясынын 1 жылдыгына карата ынтымакка чакыруу иш-чаралары өткөрүлдү. Өзбек рутундагы эл жашаган 10 адыр, 9 адыр, 1 адыр кичи райондорунда жашаган адамдар менен жолугушуп, эки элди ынтымакка чакырып, сүйлөшүүлөр, үгүт иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле 2012 жылдын 13 январында Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы эски жаңы жылга арналган кече өткөрдү. Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы тарабынан күзүндө өтүүчү президенттик шайлоого карата тынчтыкты, тең салмактуулукту сактоо боюнча кыргыз элине кайрылуу жасады. 2012 жылдан 2020 жылдар аралыгында мурдагы премьер-министр, азыркы президент Алмаз Атамбаев тарабынан аялдар саясатын колдоо боюнча буйрук кабыл алынган. Учурда аны ишке ашырууда бир нече багыттар боюнча иш-чаралар пландалып, иш жүзүнө ашыруу үчүн чоң аракеттер көрүлүүдө. Биз да Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы ошол токтомдун негизинде өзүбүздүн иш-чараларыбызды 2012 жылдан жолго кое баштадык. Биздин эң негизги максатыбыз Мөңгү фондунун проектисин колдоп, бүткүл дүйнөлүк форумду өткөрүп, дүйнө элин жер планетасында ынтымакта жашоого чакыруу. 2012 жылы 8 мартта Коомдук телерадио корпорациясы менен бирдикте 8 март аялдардын эл аралык күнүнө арналган салтанаттуу телегече уюштурулуп, анда республиканын көрүнүктүү жана ишкер айымдарына Ала Тоо айымы медали менен төш белгилер тапшырылган. 2012 жылдын 21 мартында ошондой эле Түштүк аймагынын Ош шаарында 3 областтын көрүнүктүү жана ишкер аялдарына коомдун алдында сиңирген адал эмгектери үчүн Ала Тоо айымы медалин жана төш белгилерин ыйгаруу азем уюштурулган. 2013 жылы Нарын, Баткен, Ош жана Жалал-Абад областтарында кыймылдын максаттарын жайылтып, жерлерде аялдар менен жолугушуп, гендердик саясат,
зордук зомбулукка жол бербөө, балдарды тарбиялоо жана башка көптөгөн маселелер боюнча пикир алыштык. Региондорду кыдырып, социалисттик эмгектин баатырлары менен жолугушууларды өткөрүп, алардын кыргыз элинин өнүгүүсүнө кошкон зор салымдары үчүн Ала Тоо айымы медалдары тапшырылды. 2014 жылдын март айынан баштап 1991 жылы чыкпай калган Кыргызстан аялдары журналдын ордуна жаңы форматтагы Ала Тоо айымдары журналы чыга баштады. Азыркы кезде биздин журнал аялдардын жана мырзалардын кайратман эмгегин даңазалоо жана алардын күндөлүк турмушун жакшыртууга салым кошуу үчүн өсүп келе жаткан муунду туура тарбиялоо жана кыргыздын көнөрбөс үрп адаттарынын каада салттарын жайылтуу максатындагы үй бүлөлүк журнал болуп калды. 2014 жылы 9 майдан 11 майга чейин Москва шаарында өткөн гуманизм менен тынчтыктын принциптерине негизделген жалпы баалуулуктарды сактоого жана дүйнө жүзүндөгү кыргыз диаспораларынын тыгыз кызматташуусунун негизинде Кыргызстандын туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү максатын көздөгөн чет мамлекеттеги кыргыз диаспораларынын бүткүл дүйнөлүк 3-чү форумуна катышып келдик. Форумдун алгачкы күнү улуу жеңиш күнүнө карата Волоколамск районуна барып, жеңишти алып келген аталарыбыздын эстеликтерине гүл койдук. 13 майда Кыргызстандын Россиядагы элчилигинде Россия жергесиндеги биздин Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын мүчөлөрү менен бирдикте президенттин Энелер күнү деген жарлыгын колдоп, чоң жыйын өткөрүп, ал жерде биздин Ала Тоо айымдарына ардак грамоталарды, медаль жана төш белгилерди тапшырдык. Биз эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп, элди тынчтыкка, биримдикке үгүттөө менен энелердин жалпы эле аял затынын жана мырзалардын кылган ишмердүүлүгүн даңазалап келебиз. 2014 жылдын 8 декабрында Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы жаңы жылга карата Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы жарлыгын колдоо иретинде отчеттук концертин жана Ала Тоо айымдары журналынын жылдын мыктыларын аныктоо кечесин Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониясында Маданият жана туризм министрлиги менен бирдикте өткөрдү. 2015 жылдын 16 февралында Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын 5 жыл Ала Тоо айымдары журналынын 1 жылдыгына арналган жана 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата аял заты дүйнөнү сактайт деген чакырыктын астында Кыргыз элин дүйнө элин тынчтыкка, ынтымакка, биримдикке чакырган республикалык деңгээлдеги иш-чара уюштурду. 2015 жылы эгемен күнүнө карата региондордо Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы чоң иш-чараларды өткөрүп, Ала Тоо айымы медали тапшырылды. Талас областында өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү баш болуп, 40 чоро маданияттык борборунда 1000ден ашуун аялдардын катышуусунда айымдарга Ала Тоо айымы медали тапшырылды. Алар баатыр энелер жана 40 жылдап эмгек кызмат өтөгөн, аттын кашкасында элге таанылган активдүү айымдар. 2015 жылы күзүндө болуп өткөн жогорку кеңештин шайлоосунда Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы өзүнүн түз позициясын жоготпой, кыргыз элин тынчтыкка, ынтымакка үгүттөп, шайлоонун тынч өтүүсүнө өз салымын кошту. 2015 жылы 20 декабрда Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы жаңы жылга карата кече өткөрүп, аял заты дүйнөнү сактайт деген чакырыктын астында салтанаттуу азем салтанатын өткөрдү жана 2015 жылдын мыктыларын аныктады. Жылдын мыкты адамы деп жогорку кеңештин спикери Асылбек Жээнбеков таанылды. Бул азем салтанаты ЛТР телеканалы менен биргеликте өттү. Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын максаты аял заты дүйнөнү сактайт деген чакырыктын астында кыргыз элин, дүйнө элин тынчтыкка, ынтымакка, биримдикке чакырат. Биздин лозунг аял зат дүйнөнү сактайт. Биз дүйнө элинин аял затын ынтымакка, тынчтыкка, биримдүүлүккө чакырып келебиз.
Саламатсыздарбы, алаттуу айымдары. Кутман кечиңиздер менен, ак элечек апалар, мээримдүү энелер, майрамыңыздар менен. Алаттуу айымдары, коомдук экология кыймылы талабынан даярдалган 8 март майрамга карата концерттик кечени ачык деп жарыялайбыз. Өзүңүздөр билгендей, бардыңыздардын башыңыздарды кошуп отурган элибиздин патриот кызы, алаттуу айымдары коомдук экология кыймылынын төрайымы, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын ардактуу атуулуу айымы деген орденин ээси, өзүңүздөрдүн кызыңыздары. Алдыңыздарда Баргебаева Жыпаргүл Муктарованы чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, Алатообуздун айымдары. Алатоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы тарых жана маданият алкагында 8 март Асылзаада айымдардын эл аралык күнүнө карата уюштурулган азем салтанатка кош келиңиздер. Биз үчүн бүгүн өзгөчө салтанаттуу күн десем жаңылбаймын. Анткени жерге биздин 7 дубанынан келген меймандар бар. Алардын көч башында улуу ата мекендик согуштун ардагерлери, социалисттик эмгектин баатырлары, СССРдын эл артисттери жана баатыр энелер келип отурушат. Аял эне, аял үйдүн куту, коомдун урабас пайдубалы. Дегеле аял заты бул аландын тиреп турган түркүгү. Ал мустактан бери кыргыз элинен чыккан чыгаан айымдар кайратмандыгы, акыл көйлүгү, сулуулугу, сабырдуулугу менен тарых бетинде өздөрүнүн ордун татыктуу ээлеп келишкен. Алсак акылдуулугу, сулуулугу менен манасты манас кылган Канеке апабыз болсо, Алымбек татканы акыл кошчусу тиреги Курманжандатка энебиз болгону талассыз. Керек болсо энелик жүрөгү канап турса да, элинин тагдыры, келечеги үчүн көрүлбөгөн курмандыкка барган. Кыргыздын кыраан кыздарына баа берип, алар менен дайыма сыймыктанууга болот. Ал эми Уркия Салиеванын эжебиздин келечектеги кетменин чаап, тар жол, тайгак кечүүдө эр жигиттин ишин аркалап, урпактарынын жаркын жашоосу үчүн өз өмүрүн берген. Тарыхка сересек салсак, Кыз Сайкал, Жаңыл мырза жана башка эр жүрөктүү чечкиндүүлүгү менен мырзалардан кем калышпай элдин жүгүн көтөрүп келген мекенибизди колдоп келишкен. Улуу ата мекендик согушта биздин келечегибиз үчүн өз өмүрлөрүн аябай бизге жаркын жашоону алып келген апаларыбызга таазим этебиз.
Ал эми Союз убагында даңгыраган талаа жерлерди иштетип, кыргыз айымдардын эмгегине жар салган Зуракан Кайназарова, Керимбүбү Шопокова, Өлмасхан Атабекова жана араңыздарда отурган ардактуу апаларыбыз, эжелерибиз менен сыймыктанабыз. Алардын баскан жолу бизге үлгү болот. Ошол эле учурда мамлекеттин түтүнүн булатып, кыргыз элинин өсүшүнө салым кошкон апаларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Бейиш эненин таманында деп бекеринен айтылбаса керек. Демек, энелерибиз бар. Биз бактылуу замандын уул кыздарыбыз. Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы аялзат дүйнөнү сактайт деген чакырыкты бекеринен тандап алган жокпуз. Анткени кан күйгөн согуш маалындабы, өзгөрүүгө кадам ташталган революция убагында, Кыргызстанда өткөрүлгөн шайлоолордо жана ошондой эле ар түрдүү саясий кырдаалдарда аялзат энелик жүрөгү, тунук акылы менен кеп кеңешин берип, туура жол көрсөтүп, үндөп келет. Мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн өнүгүп өсүүгө карай талбай жол издеген ар тармактуу, эң активдүү, бычакка сап уул кыздарыбыздын эмгегине, аракетине, далалатына, умтулуусуна ортоктош, тилектеш болуп келебиз. Татыктуу инсандар өз убагында бааланып, сыйлыктарды, сыймыктарга ээ болуп, ак эмгегинин жүзүн көрүүгө тийиш. Ошондо гана кайдыгерликтен, жеке кызыкчылыктардан суурулуп чыгып, коомго пайдалуу, алгылыктуу иштерибиз менен өрнөк боло алабыз. Бул жолу дагы бир чоң жаңылыгыбыз президенттин демилгеси менен жарыяланган тарых жана маданият жылын колдоп, элибиздин тарыхында көз чаптырып, энелердин жасаган эмгегин тарых барагынан башынан баштоону чечтик. Кыргыз элине эмгеги менен таанылган алдыңкы акылгөй апабыз Каникейдин тарыхта калган изин жандандырып, айымдарга Каникей орденин чыгарып, тапшырууну туура таптык. Асылзаада айымдар, ардактуу апалар, баарыңыздарды алдыдагы 8 март майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бүгүн сиздер үчүн жасап жаткан сый-урматыбыз мындан аркы ишиңиздерге ийгилик жана жетишкендиктерди алып келе берсин. Бар болуңуздар, урматтуу Ала Тоонун айымдары. Урматтуу Ала Тоонун айымдары, урматтуу Ала Тоо айымдары, экологиялык кыймылы. Мен ушул жерде келгениме абдан кубанычтамын. Сиздерди бардыгыңыздарды келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Аял заты дүйнөнү сактайт деген ураан алдында өтүп жаткан бул салтанат кыргыз айымдарынын атын дагы бир ирет таңаза кылат деген ойдомун. Быйылкы жыл баарыбызга белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин жарлыгы менен тарых жана маданият жылы деп жарыяланды. Мына ошол тарых жана маданият жылын Ала Тоо айымдары кыймылынын колдоосуна биз Маданият, маалымат, туризм министрлигинин атынан жана жеке өзүмдүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Тарыхка көз салсак, таасын из калтыргандай айымдарды сыймыктануу менен атай алабыз. Акылмандыгы, баатырдыгы, курчтугу менен кыргыз кыздарынын үлгүсү болгон Жаңыл мырза, Кыз Сайкал, Курманжан Датка өңдүү энелерибиздин бүгүн да даңкы даңаза болуп айтылып келет. Күчтүү эркектин артында андан да күчтүү аял турат деп элибизде айтылып келет. Манастай баатырга тирек болгон Каникей энебиздин көрөгөч акылмандыгы бирүү бүлө эмес бүтүндөй элге кайрат болгон. Башка элдин жакасына кыстарылгыс, баба журт багыңды ачар кыздарыбыз деп, бүгүн да эл керегине жарап, журт намысын коргоп, мырзалардан ашса ашып, бирок кем эмес иштерди жасап жүргөн аял затынан уучубуз кур эмес. Мамлекетибиз күчтүү болуш үчүн, мамлекетибиз эң алдыңкы мамлекет болуу үчүн, ушул мен энелердин колунда, мамлекеттин келечеги энелердин колунда деп түшүнөм. Сиздер кандай тарбиялаган балдар, эр жигиттер, ушул кыздарыбыз ушул мамлекеттин
элине кызмат кылат. Турмуштун туткасы болгондой айымдарды мактоого убакыт да сөз да жетпес. Сиздердин астыңыздарда мен азыр эмнегедир абдан бүгүн сиздерди көрүп, ушул энелердин арасында отуруп, эжелерибиздин арасында отуруп абдан бир патриоттук сезимим күчөп, абдан кубанып отурам, толкундуудомун. Бул аял заты болбоюнча, энелер болбоюнча бул дүйнө жүзү тирүүчүлүк болбойт. Ошон үчүн сиздердин астыңарда келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктап, силердин астыңарда мен таазим кылам. Канекей орденин алуучу айымдарды, энелерди, апаларды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Кутанова Анна Алексеевна атамекендик согуштун ветераны, Ленинград блокадасынын катышуучусу, дүркүрөгөн кол чабуулар. Ош областынан келген социалисттик эмгектин баатыры Диларам Рафикова. 83 жаштагы Ысык көл областынын Жетигүз районунан келген социалисттик эмгектин баатыры Мукен Сыдыкова. 83 жаштагы Улуу атамекендик согушта тылда эмгектенген эмгек ардагери, Лениндин 100 жылдык юбилей медалы, ардак белгиси, эл агартуунун отличниги, эмгектин ардактуу ардагери, ардактуу пенсиядагы Пари Кудайбергенова сыйланат. 84 жаштагы Улуу атамекендик согушта тылда эмгектенген эмгектин ардагери Санталат Абдрасулова сыйланат. Даңк медалынын ээси, аялдарды коргоо центринин жетекчиси профессор Айтматова Роза Төрөкуловна сыйланат. СССРдин эл артисти Сартбаева Кайргүл Сартбаевна сыйланат. Урматтуу айымдар, мырзалар, эже сиңдилер, келе жаткан 8-чи аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Эркек коомдо кандай күчкө ээ болсо, аялда андан катышпаган деңгээли бар экендиги тастыкталып, Клара Сеткиндей теңчилдиктин башаты болгон аял заты бул күндүн негиздүү тарыхын жараткан. Аял үйдүн куту болсо, коомдун да кыйышпас күчү, аял жашоонун да көркү. Курманжан Даткадай энебиз, кыз Сайкалдай эжебиз бар үчүн коомду уланып келатканына жана азыркы күнгө коомдогу башаламандыкты жолго коюп, аялдын акылмандыгы менен дүйнөнүн тынчтыгын сакталып калуусуна камсыз кыла алган ылайым үй бүлөдө ар бир айым эркек үчүн акылын, мээримин төгө берип, үй бүлөсү бекем болуп, анан коомго ошол таасирин тийгизсин. Аялдык акылын, мээрими менен коомда сакталып туруу үчүн жигиттердин жанында көрк болуп турганын Кудайым ырайым кылсын. Жаштарыбызга ыйман, карыларга сый берсин. СССРдин 4 жолку легендарлуу парламентинин депутаты Айкөкүл Мырзакаримова сыйланат. Эң алгачкы генерал айым Ош шаарынын мэриясынын укук коргоо комитетинин башчысы Айтматова Турсунай Бабажановна сыйланат. Аял затын жеңе албайсың күч сынап, аял затка бүт албайсың ыр сунуп. Ал эми дал ошол аял деген үч тамганын ичинде аяламды кармап турган күч турат. Андыктан негизи эле жаз десе эле жаркыраган айымдардын майрамы эске келет эмеспи? Дал ошол жаздай көркөм, сулуу, ажарлуу айымдар амансыздарбы? Бүгүнкү алатуу айымдарынын майрамдык концертине жана ошондой эле сыйлоо аземине бардыгыбыз күбө болуп жатабыз. Азыр болсо Назира бизди мына ушул Кыргыздын мыкты деген төбөсү көрүнгөн элдик таланттарга кезек берсек. Кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Казак Кыргызга бирдей төбөсү көрүнгөн мыкты ырчы эжекебиз тосуп алыңыздар. Саламат Садыкова ырдайт. Sen okşoşu venererge aruva kuat veririm
Саламат эже, майрамыңыз кут болсун. Анткени бүгүн Ала Тоо айымдары сизди каныкей төш белгиси менен сыйлайт. Кол чаап колдоп коелу. Чын жүрөктөн куттуктайбыз Саламат эже. Ала Тоо айымдарынын дагы келечеги кең болуп, ушул элибизге дем болуп, күндө чыгармачылык адамдарга болобу, жөнөкөй момундай үйдө чайын ысык бал салып чайын ичип отурган карыларыбыз, аксакалдарыбыз болобу, баарыбызга демөөр болуп турган, жашообузга нурун чачкан уюмдардан болсун. Куттуу болсун туугандар майрам. Кана бага сизде. Ай рахмат. Бул жактагылар. Ay ınağım gün gezitken sebepsiz akıt kardan büyütkön ay büyütkön biz akıbız sebepsiz Tuygayım ay tuygayım Caz gülünde gül dögün 5 günlük bul dünyada ay dünyada Balı çeli hınırdın Caz gülünde gül dögün 5 günlük bul dünyada ay dünyada Balı çeli hınırdın Şerik bolgon ömürgön ay ömürgön Musal bağın gömülgön Direç bolup örüdün ay örüdün Ortak bolgon ömürde Tuygayım ay tuygayım Caz gülünde gül dögün 5 günlük bul dünyada ay dünyada Balı çeli hınırdın Tuygayım ay tuygayım Caz gülünde gül dögün 5 günlük bul dünyada Balı çeli hınırdın Bana ejekelerdi koldap turabız. Hiç canınızdan ey. Eyli bizge cıluluk ay cıluluk Öçürüp anı albaylı Caman öttü ömürde bay ömürde Öksükte biz kalbaylı Tuygayım ay tuygayım Caz gülünde gül dögün 5 günlük bul dünyada ay dünyada Balı çeli hınırdın Tuygayım ay tuygayım Caz gülünde gül dögün 5 günlük bul dünyada Balı çeli hınırdın Tuygayım ay tuygayım Caz gülünde gül dögün 5 günlük bul dünyada Balı çeli hınırdın
Республикасынын эл артисти Эсенбүбү Нурманбетова, кетпей турсаңыз, Теңир Тоо айымдары медали менен сыйланат. Кол чабуулар. 8 март майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктап, жана ошондой эле Каныкей орденин алган апаларды сиздерге чың ден соолук, узун өмүр жана дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анда эмесе, ардактуу айымдар, сыйлыгыбызды улантабыз. Урматтуу апалар, урматтуу энелер, эжелер, сиңдилер, эң алгач мында олтурган баардыгыңыздарды келе жаткан жаз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө дагы бир жолу уруксат этиңиздер. Абалтан энелер үйдүн куту болуп келишкен. Балалуу үй базар, баласы сүй мазар болсо, аял заты кирип чыкпаган үй мен үчүн дал ошондой деп сезилет. Бүгүн аял затына болгон түркөй мамиле түп тамырынан бери өзгөрүп, аялдар коомдогу чечүүчү ролдорду ойноп жатышкандыгы баардыгыбызга жакшы маалым. Менимче жогорудагы айтылган одоно мамиле сөз кыргыз элине анчалык кооптошпойт. Мындай дегенимдин себеби кыргыз эли башка көчмөн элдерге караганда аял кишиге бөтөнчө сый мамиле жасагандыгы ушул жерде отурган баардыгыбызга жакшы белгилүү деп ойлойм. Буга ар кайсы кылымдардагы аттуу баштуу бир катар чет элдик тарыхчылардын ат үстүнөн түшпөгөн кыргыз эркегинин жоокер мүнөз, таш билек баатыр экендигине карабастан аял заттын аз зептеп күтө билгендиги, ага өзгөчө аяр мамиле жасагандыгы тууралуу жазып калтыргандары керек болсо манасты манас кылган Каныкей энебизден тартып Ай Чүрөк, Жаңыл Мырза, Курманжан датка энелерибиздин басып өткөн өрнөктүү өмүр жолу айкын мисал. Бүгүн дагы уучубуз кор эмес, кыргыз элине дүйнөгө таанымал Бүбүсара Бейшеналиева, Таттөбү Турсунбаева, Динара Асанова өңдүү өнөр адамдары менен бирге Борбордук Азиянын тарыхында Роза Отунбаева Исаковна өңдүү биздин биринчи президент айымыбызды дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, алатуу айымдары, мен дагы бир жолу сиздерди ден соолуктун сакчыларынын атынан, өзүмдүн атыман дагы бир жолу келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Алган сыйлыгыңыздар татыктуу болсун. Ылайым ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө бакыттын добушу жаңырып, ынтымак, ишкерлик болуп, үй бүлөңүздөрдө аманчылык болуп, элибизде тынччылык, ыйманчылык болсун. Саламатсыздарбы, бүгүнкү салтанаттуу кеченин катышуучулары, урматтуу алатоо айымдары, коомдук экологиялык кыймылдын айымдары, апалар, эжелер жана ошондой эле алыстан келген коноктор. Сиздерди алдыңыздарда келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык күнү менен Кыргыз Республикасынын финансы министри Адылбек Касымалиевдин атынан жана министрликтин жааматынын атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Жаз нурундай жаркырап, өз мээримиңиздерди төгүп, өз алатоосу кыргыз эли үчүн жасаган иштериңиздер мамлекет үчүн шайлоолордун, референдумдардын татыктуу өткөрүлүшүнө кошкон салымыңыздар баардыгыбызга белгилүү. Ошону менен бирге эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп, элди тынчтыкка, биримдикке үгүттөп, жалпы аял затынын жана мырзалардын иштерин даңазалап келесиздер. Тарых жана маданият жылын колдоонун алкагында 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата аял заты дүйнөнү сактайт деген чакырык менен ушул салтанаттуу кечени уюштургандыгыңыздарга чоң ыраачылык билдирүү менен сиздердин коомдук бирикменин ишине чоң ийгиликтерди, мындан ары да эл үчүн кызмат кылып, кыргыз мамлекетин даңазалап бар болушуңуздарга тилектешпиз. Аял заты бар үчүн биздин жашоо бар. Аял заты ар дайым дүйнөнү сактайт. Сиздерди дагы бир жолу келе жаткан 8 март жаз майрамыңыздар менен куттуктайм. Биздин министрликтин атынан ушул коомдун жетекчиси Жипаргүл Мухтаровнага белегибизди тапшырууга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, барыңыздарды тышкы иштер министринин атынан келе жаткан
эл аралык аялдар күнү менен куттуктайм. Тышкы иштер министр ишке байланыштуу келе албады. Мен Тышкы иштер министринин расмий өкүлү катары 8 март аялдардын эл аралык күнүн белгилөө байланыштуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрин Эрлан Бекешчин Абдылдаевдин сиздерге арналган куттуктоосун окуп берүүгө уруксат бериңиз. Жалпыбыз үчүн улуу күн болгон өлкөбүздө өзгөчө жылуу мамиле, жаркын маанай менен белгиленген жана меримдүүлүктүн символу болгон жаз майрамыңыздар менен жалпы аялзаттын чын жүрөктөн куттуктайм. Мекенибиздин туруктуу өсүп өнүгүүсү, күч кубаты аялдардын терен билими, татыктуу тарбиясы менен аныкталат. Аялзаты жүрөгүнүн тазалыгы, арулугу, кен пейилдиги менен биз жашаган зор аламды кучагына батара алат жана өздөрүнүн данышмандыгы, ак сүйүүсү менен бул дүйнөнү сактай алат. Бүгүн биздин аялдар мамлекетибиздин бардык тармактарында жигердүү иштеп, өлкөбүздүн саясий, социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык жактан өнүгүүсүнө зор салымдарын кошуп келет. Коомубуздун, үй бүлөбүздүн, очогунун туруктуулугун, жылуулугун көздүн карегиндей сактап келген энелерибиз, эжелерибиз, карындаш женелерибиз бар болсун. Учурдан пайдаланып, сиздерди жаздын жаркыраган майрамы менен чын пейилден куттуктайм. Барыңыздарга бакыт, ден соолук, ынтымак ырыскы, бакыбат жашоо, жазгы манай жана иштериңизде албан ийгилик жана ак сүйүү каалайм. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев. Азыр жакшынакай ала тоо айымы деген төш белги менен сыйлана турган 77 жаштагы медицина илимдеринин кандидаты профессор, эл агартуунун отличниги Есенаманова Марина Кадыровна. 81 жаштагы ардактуу пенсиядагы Туналиева Аписа эжекебиз жана эмгек ардагери Эрбаева Бюниса апабыз келиңиздер. Жана ошондой эле 62 жаштагы Миррахимова атындагы улуттук кардиология жана терапия центринин директору, медицина илимдеринин доктору, саламаттыкты сактоонун мыкты кызматкери Жумагулова Айнагүл Сексеналиевна сыйланат. 58 жаштагы медицина илимдеринин доктору, кандидаты, саламаттыкты сактоонун отличниги Раиса Атамбаева сыйланат. 70 жаштагы эжекебиз Зурахан Кожошова эжекебиз сыйланат. Көкөчөрова Кундуз Курманбековна сыйланат. Бишкек шаарындагы Октябрь районунун номер 11 аймагынын муниципалдык башкармачылыгынын баш кадиси, Бишкек мэриясынын ардактуу грамотасынын ээси Абдулаева Эльмира айым сыйланат. Ошол менен бирдикте улуттук компьютердик гимназиянын башкы эсепчиси Кармышева Айгүл Амановна сыйланат. Медицинанын кызматкери Исмаилова Созул эжекебиз сыйланат. Врач-кардиолог улуу урматтуу Мерим Мурза Ибрагимова айым сыйланат. Юридикалык компаниянын юристи Эрботоева Динара сыйланат. Ирсалат Каримова сыйланат. Шайыргүл Мамытова сыйланат. Жана ошондой эле Кыргыз мамлекеттик университетинде 40 жылдан ашык кызмат кылган Гүлайым Телибаева сыйланат. Чыналы Арабаева атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана маданият институтунун директорунун орун басары, филология илимдеринин кандидаты, доцент Каныбекова Айнур Каныбековна сыйланат. Ушундай эле медаль менен Гүлзада Карабаева сыйланат. Ырыскүл Эшимбекова сыйланат. Гүлмайрам Арзыбаева сыйланат. Ош шаардык кеңешинин депутаты Эсенбаева Гүлсана Бараимовна сыйланат. Учурда жеке ишкер эсепчи Нариева Рабия Эргешовна сыйланат. Ош шаардык 62 балдар бакчасынын усулчусу Гаифова Матлюба Нурдиновна сыйланат. Лак Лайф корпорациясынын региондук мүдүрү Курбанова Бурулкан Сыдыковна сыйланат.
жакшылыкка себепкер ойлорум бар терең замандашым кемибегин өмүрдөгү жолунда эгер сезип өмүр сүрсөң жашоо чиркин сонунда замандашым менин түбөлүк от болуп өчпөгөн орундалсын тилегиң дайым көксөгөн жаратканым сени кур койбой яраткан таңда жакшылыгың даярдай баары көкөгөн сүзүшүм керек туталанба болбоско жандың үмүт керек арасында кыял менен кыялданып жашайбыз замандашым талпына бер кудайым өзү берет жандырыңды балкып жаркырган күндү сен өткөр үлгү алсын суктанып сенден бөлөктөр судай тунук болсунчу дайым жүзүңда нур жашоо булырым болсун себепкер замандашым менин түбөлүк от болуп өчпөгөн орундалсын тилегиң дайым көксөгөн жаратканым сени кур койбой яраткан таңда жакшылыгың даярдай дары көкөгөн жан үйүңдө балкып жаркырган күндү сен өткөр үлгү алсын суктанып сенден бөлөктөр судай тунук болсунчу дайым жүзүңда нур жашоо булырым болсун себепкер Биздин мекен бакытка бай санга бай биздин мекен жарыкка бай таңга бай кайда барсам музыканын күйлөрү кантип турам толкунуданып ырдабай кантип турам толкунуданып ырдабай кантип турам толкунуданып ырдабай уксам күнү токтон албай кетемин учкан куштай асманга жетемин өзүм көргөн өзгөрүлбөс махаббат өздөштүрдү татаал турмуш тереңин өздөштүрдү татаал турмуш тереңин
азыр биздин концерттик номерибизди дагы бир татынакай кыздар толуктайт десек жаңылышпаспыз. Туура, алдыңыздарда кыз кыялы би ансамблі. Тосуп алыңыздар. Кыз кыялы би ансамблі бәрекелді. Батыр ене ордені Эйл ағартуның отличниги төш белгин несі 74 жаштағы Зина Абдрасулова апауыздан баштайыз. Назаралиева Эркайым апауыздағы біздің қатарда 71 жашта Жалал-Абад мамлекеттік университетінің мұғалімі Эйл ағартуының отличниги. 65 жаштағы сүйікті біздің апауыз Нукен районының Эйл ағартуының отличниги Қырғыз Республикасының емгек сіңірген мұғалімі Алымхан Мырзабекова апауызды да чақырабыз. Ошондой эле Нукен районунан атайын суу кечип келген батыр энебиз бар. Биздин катарыбызда Бараталиева Саткын апабызды кол чаап тосуп алалы. Нукен районунун Бек Ақан дыйкан чарбасынын жетекчиси 65 жаштагы Гүлсарахан Осмоналиева апабызды чакырабыз. Ажыбаева Шурукан Калбаевна 65 жашта Нукен районунан келип отурат. Экинчи, үчүнчү даражадагы эмгек даңкы ордендеринин ээси Батыр эне дал ушундай өзгөчө даңктуу ордендин ээси Шурукан Калбаевна апабызды дагы ушул жакта күтүп алалы. Жана ошондой эле Эйл ағартуунун отличниги райондук ардагер мугалими наамынын ээси 64 жаштагы Разыкан Ашырбекова апабызды чакырабыз. Эйл ағартуунун отличниги Нукен районунан келип отурат Бекенова Айчүрөк апабыздагы. Нукен районунун жеке чарба менен алектенген 62 жаштагы Улкан Карабаева
апабызды чакырабыз. Узакова Дилбар Жаныбековна дагы биздин катарда Сузак районунан мугалим эл агартуунун отличниги, эмгек ардагери төш белгисинин ээси, азыркы учурда ардактуу эс алууда экен. Келиңиз. Жана ошондой эле Жантаева Жамбила Сулаймановна 60 жашта, Сузак райондун ардактуу атылуу эл агартуунун отличниги. Бидиярова Салиакан Биринкуловна азыркы учурда Шайдан айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы, завуч болуп эмгектенген экен. Азыркы учурда ардактуу эс алууда экен. Келип коюңуз, Салиакан Биринкуловнаны тосуп алалы. Төрөгелдиева Калыскан Полотовна, Сузак району мугалим, учурда жеке ишкер. Жакыпова Дарьякан Тургунбаевна дагы Нокен районунан келип олтурат, врач-кардиолог. Жантаева Улархан Сулаймановна, 54 жашта, апрель элдик революциясынын эл баатыры ордени менен сыйланган. Ошондой эле Каримова Улкан Мирзамаматовна 53 жашта экен, эжекебиз. Нокен районунун Ак Тилек жамаатынын төрайымы. Сапарова Лолахан Тойчиевна, Нокен району Кочкон Ата шаарындагы паспорт, виза жана каттоо иши бөлүмүнүн эсепчи оператору. Табалдиева Майрамкан Данышмановна дагы сыйланат. Токтогул районунан келип олтурат, жеке ишкер. Ошондой эле Жолдошева Арзыкан Тетешевна, Нокен району мугалим. Рахманова Гүлбайра Дубанаевна, Нокен районунун эл аралык МСЭКтин жетекчиси, жогорку категориядагы врач эксперт болуп эмгектенет экен. Келип койсоңуз, Гүлбайра Дубанаевна. Жалал Абад областынын сыймыктуу аялзатына бир дүркөтө кол чаап колдоп коелу. Азыр Талас областы боюнча сыйлана турган ардактуу биздин сүйүктүү апабызды чакырабыз. Баатыр эне Анарбүбү Шерипбаева апабыз чыгат. Кол чабуулар. Саламатсыңарбы, урматтуу Кыргызстандын айымдары. 8 март майрамыңар менен куттуктайм. Ошондой эле бүткүл дүйнөдөгү айылдарды куттуктайм. Баатыр энелери такыр эле унуткарып калган болчу. Рахмат ушунчалык баатыр энелерди чакырып, жакшы сыйлап атканына мен кубанып турамын. Мен өмүр бою санчы болуп иштедим. Чогулуштарга бардым, ар жерге бардым, бирок сыйлыктарды алдым, Кудайга шүгүр. Ушунчалыгына шүгүр. Бала чакам бардыгы 11 баланын энеси маткерөймүн. Эми ушул келиндердин айтканын айтып коеюн. Келиндер бечаралар иштеп атат. Бул bir Кыргызстанда келиндер аялдар менен эле жер кор болду. Жерлер уйгак басып жатат. Аялдар шорбалар 3 айлык 4 айлык баласын энесине апасына таштап Россияга кетип атат. Биздин келечегибиз эмне болот? Балдар болсо мектепке мен айлык мындан 5 жыл мурун айлык депутат элем. Мектептерге барсам, балдары Россияда аталары, тайнелери, чоңелери баккан кыздар балдарды көрүп жүрөгүм ооруйт. Кээ-бири калашчан, кээ-бири ботуйчан барат. Бул балдарды келечекте кандай балдар болот? Ошон үчүн буларга же пасовая болбосо, мурун сүйүнчү пул дечеле, сүйүнчү пул эле жок. Азыр келиндер эң көп төрөгөн 4 же 3 болду дейт. Биз кантип багабыз муну? Ойлонгула. Bir pamper sözü 15 сом болсо, ал чоңоюп 3 жашар болуп гарышокко отургуча канча памперс кетет? Ошон үчүн чоңдорубуз ойлонсо, балдарга пасовая берсе, машинең бар, телевизоруң бар деп пасовая бербейт. Келин шорбалар туу эле таштап коюп, байкуш кампирлер дагы небере багып, кир жууп, нан жаап дагы эле иште. Жаштарынан болгон агайым
Качан билбейм үмүтүн, жүрөк отун билеп алдың сен бүтүн. Бир гана эмес, тагдырга мен талайым урахмат.
Усманова Қоңыр апабыз барбы? Қол чаап қолдап қоялы. Майрам Боронова 69 жашта, Қадамжай районы Баатыр ене ардақты есалуда. Апабызға қол чаап қолдап қоялы. Мына. Құдайқұлова Шангүл апабыздағы біздің қатарда Баткен шаарынан келіп отырады. Жылдың мықты балабақшасының басшысы. Адан кейін Қадамжай районынан Салиева Райхон Ибраимовна апабызды шақырабыз, келіңіздер. Тажибаева Шахадат апабыз Баатыр ене ардақты есалуда бүгін. Ошондой Алиева Зура Абдылдаевна Айдаркен шаардык кеңештин депутаты, эле картонун отличниги. Өтүңүздөр апалар. Турсунбекова Саадат Микарамовна Баткен областын мамлекеттик университетинин мугалими. Ошондой Балтаева Жамиля Адыловна Кызыл Кыя шаары технолог экен. Кана кол чаап колдоп коелу. Журубаева Толгонай Аскаровна дагы биздин катарда, педагог, жеке ишкер. Жана Баткен областындагы сыймыктуу айымы Мурзаева Нуркан Мурзакматовна Кадамжай районунан жеке ишкер. Кокоева Жумагүл Мусековна Жетөгүз району муниципалдык башкармачылыктын отличниги дейт. Кол чаап колдоп коелу. Жумагүл Мусековна. Ошондой эле Байсынова Бактыгүл Акматалиевна дагы биздин катарда, Ак Суу району эл агартуунун отличниги. Мурсалиева Чолпон Султановна Ысык Көл району эсепчи, учурда жеке ишкерчилик. Ал эми биз удале бул жерге чакыра берели. Нарын областынын сыймыктуу аял заттары Кыдыралиева Гүлжамал Кыдыралиевна эмгекчил айылынан Баатыр эне кол чаап колдоп коелу. Кана барбы? Ардактуу биздин Гүлжамал Кыдыралиевна, келиңиз бар болсоңуз. Ошондой эле Жумаева Нурила апабыз барбы? Кана бул жака чакырып коелу. Нурила Жумаева апабызды кол чаап колдоп коелу. Дербишева Нурбүбү апабыз 71 жашта, Жумгал району. Кол чаап колдоп коелу. Кана кадырлуу коноктор. Жана ошондой эле Исакова Азидахан Кошуевна, Алиева Фарида Идрисовна, Мусаева Анипа Мусаевна, Үмүталиева Замира Карыбековна, Айбашева Рапия Жетмишевна, Сейдахматова Анаркүл Жумакановна жана Асаналиева Гүлзат Болотбековна эмгекчил айыл кеңешинин депутаты. Шакеналиева Дидебүбү Жeenалиевна, Сарыкова Жылдыз Жээнбековна, Оморова Клара Садыбакасовна айымдарды чакырабыз. Ошондой эле Үмүталиева Жылдыз Карыбековна, Усубакунова Венера Карыбаевна жана Аскарова Айнура Алмазбековна, Кадырбаева Сонун Бүбү апабыз дагы бар, келип коюңуз. Мыскал Эрмекбаевна дагы бар, Эгембердиева апабыз бар, Шайназарова Бегайым Ариновна апабыз бар. Ошондой эле Марипова Сурмакан апабыз бар, Кызыл Кетмен үрөөнчүлүк чарбасынын башчысы экен. Ишмурзаева Базар көлү Өзгөн районунан Баатыр эне апабыз бар. Келиңиздер, кана аты аталган Ош обласы боюнча сыйлык алып аткандар. Өтүңүздөр. Абдуллаева Тажикан Абидовна Алай районунан. Иттуйбасова Сүйүмкан Абдиевна апабыз бар, Өзгөн районунан келип олтурат. Термечикова Гүлнара Алитаевна дагы Өзгөн районунан келип олтурат. Боронбаева Токтобүбү Карыбековна дагы бар. Айтбаева Жумабүбү Жакыповна, Токтосунова Калипа Шокоевна дагы биздин катарда. Раева Гүлмира Алишеровна дагы бар. Айтбаева Жумабүбү Жакыповна. Турганбаева Эльмира Исаковна дагы биздин катарда. Кулушева Нуркан Оторовна дагы биздин катарда. Калбаева Гүлзина Курманбаевна, Жоробаева Толгонай Аскаровна Ош областынан. Дүйшеева Гүлмайра Тагаевна Өзгөн району. Жусупова Асылбүбү Сайпиевна Өзгөн району. Журоева Гүлкан Опоновна дагы биздин катарда, келип коюңуз. Ошондой эле Абдразакова Гүлмира Кимсановна дагы бар. Ороз Мамат кызы Айганыш эжекебиз дагы бар. Келиңиздер, келип коюңуздар. Баласы үчүн жок чыгар, башына азабы
Эмесе сиздердин кол чабыңыздар менен Сыдыкова Кален чактырып алалы. Ошондой эле Капарова Анара жана Айнура Канжаева, Жамал Сабырова, Асадова Анара Карыбаев, Боронова Алиман Абдилазизовна жана Баргибаева Жапаркөл Мухтаровнаны бул жерге чакырып коелу. Кален эже келиңиз. Эмесе Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкери, саясий илимдеринин кандидаты, доцент, профессор Жумаева Роза Ражаевна дагы сыйланат экен бүгүн. Сизди алдын ала куттуктай берели Роза же. Алдын ала Ала тоо айымдары экологиялык кыймылы бүгүн ушундай жакшыракай сиздерге майрамдык маанай тартуулап отурат. Бүгүн ушуну уюштуруп аткан, башында турган бизден Баргибаева Жапаркүл Мухтаровна баштаган ушу жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар азыр бекерден тиги жерде жазылбаса керек аялзат дүнүйөнү сактайт деп. Азыр Жапаркүл Мухтаровнага ушу Теңир коомдук бирикмесинин Теңир тоо айымдары медалын тапшырууга уруксат этиңиздер. Роза Ражаевна, рахмат сизге. Кол чабыңыздар. Чоң рахмат. Келиңиздер. Кол чаап турбайлыбы? Келиңиздер. Азыр сен алыстасың менен узак, арадан өтсө дагы канча убак, эле сен эстен кетпей туруп алдың, жүрөгүмө салдың эле кандай тузак, эле сен эстен кетпей туруп алдың, жүрөгүмө салдың эле кандай тузак, жазылып бактысыңа калайына, табылдың кандай жандын маңдайына, сүйдүрүп жүргөнүңдү сездиң бекен, элесиңди тумар кылып жүрөгүмө, сүйдүрүп жүргөнүңдү сездиң бекен, элесиңди тумар кылып жүрөгүмө. Сезимди соротомун унуттум деп, а бирок чындыгында андай эмес. Мен сенден үмүтүмдү үзсөм дагы, жүрөгүмдө жашай берет сүйгүм элес. Мен сенден үмүтүмдү үзсөм дагы, жүрөгүмдө жашай берет сүйгүм элес, жашай берет сүйгүм элес. Заманбап кыргыз үлпөт көйнөктөрүнүн коллекциясы. Сиздердин назарыңыздарда Айнура Иманалиеванын эмгегин сунуштайбыз. Кол чаап тосуп алыңыздар. Айнура Иманалиеваны тосуп алыңыздар. Кол чаап колдоп коелу. Айнура Иманалиева. Кыргыздын кыздарынын колу алтын, дал ушундай сөзү бал, кыскасы кандай гана мактуу айтпайлы, баары жарашат. Эмесе кол чабуулар болсун. Ала тоо айымы деген төш белгинин ээси болуп отурат. Айнура Иманалиева, кол чабуулары.
ак шокун бал аппак таңдар ар күнкү асыл бир-биrik капаңды айдап жаз болуп жайнап жаңырса мукан музыка керемет дүйнө чакырып биге күндөргө биздин шаң берет жадырап жаздай жаман сөз айтпай жайнары ойноп күлөлүп жарк эткен күндөй капалык билбей жашоону жаркын сүйөлүп ырысты чачып ыролуп акып ынтымак бизден кетпесин табышлык сымыл таргабай кумар өмүрдүн баркын билели көңүлдүн баркын билели актаңдар жанган ар күнү майрам эшигин ачып эл күтөт булбул куш сайрап дасторкон жайнап жакшы сөз жанды эргитет толкуру бөлдөй толкуган көлдөй пейилдергенен жашайлы ар дайым даяр апамдай аяр меримин көңүл сергитет жадырап жаздай жаман сөз айтпай жайнары ойноп күлөлүп жарк эткен күндөй капалык билбей жашоону жаркын сүйөлүп ырысты чачып ыролуп акып ынтымак бизден кетпесин табышлык сымыл таргабай кумар өмүрдүн баркын билели көңүлдүн баркын билели өтсө да өмүр калтырбай көңүл сыйлашып барктап жүрөлү өйдө дөбөк ылдыйда жөлөк бир тууган таза жүрөгүм дем берип бени кыйбаган сени кадырын билген досуңдун өткөрүп алба өкүнүп калба баалагын кунак өмүрдү жадырап жаздай жаман сөз айтпай жайдары ойноп күлөлүп жарк эткен күндөй капалык билбей жашоону жаркын сүйөлүп ырыскы чачып ыролуп акып ынтымак бизден кетпесин табышлык сымыл таргабай кумар өмүрдүн баркын билели көңүлдүн баркын билели жашоонун баркын билели Гүлнара Сыдыкбекова кол чабуулар болсун. Рахматыңызды айталы. Ардактуу биздин сүйүктүү апалар, ардактуу биздин эжекелер, жалпы аял заты сиздерди дагы бир рет жаз байрамыңыздар менен чын дилден куттуктайбыз. Ар дайым ак эмгегиңиздер көрүнүп турсун. Бүгүнкү сыйлыктарыңыздардын баардыгы кут болсун. Сиздерге дайым бекемден соолук каалайбыз. Гүлдөй ачылып жашооңуздар керемет болуп, дайым бар болушуңуздарга тилектешпиз. Жаз байрамыңыздар кут болсун. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.